Саламатсыңарбы? 7 класстар үчүн информатика сабагын баштайбыз. Биринчи бөлүм информатика жана маалымат. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан чыгарылган. Информатика 7, 8, 9 класстар үчүн окуу китеби боюнча тартылды. Авторлору Цыбулина, Самыкбаева, Беляев, Осипова жана Мамбет Акунов. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тексттик маалыматты коддоо. Сабакка киришерден мурда шарттуу белгилер менен таанышалы. Эсиңе тут, бул кызыктуу, аныктама, суроолор жана тапшырмалар, компьютердик практикум. Компьютер кандай маалыматтар түрлөрүн иштете алат? Албетте сандык, графикалык, тексттик, аудио жана видео. Компьютердин эс тутумунда маалымат кандайча берилет? Графикалык маалыматты аналогдон дискретке айландыруу кандайча жүргүзүлөт? Аудио кандайча санариптештирилген? Кандай ойлойсуңар? Адам компьютерди колдонуп көбүнчө кандай маалыматтарды иштеп чыгат? Учурда дүйнө жүзүндөгү жеке компьютерлердин көпчүлүгү тексттик маалыматты иштеп чыгуу менен алектенишет. Каалагандай текст символдордон, ошондой эле тамгалардан, цифралардан, тыныш белгилерден, атайын символдордон жана сөздөрдүн арасындагы боштуктардан турат. Компьютердин эс тутумунда символдордун ортосунда алардын номерлери, сандык коддору сакталат. Коддук таблица. Эстеп калгыла. Сандык код жана символдордун ортосундагы дал келүүчүлүктү түзүүчү таблица. Алгач бир символду коддоо үчүн 1 байт же 8 бит колдонулган. Мындай коддук таблица 256-га чейин же 28 символду гана камтыган. Көп тилдүү тексттерди көрсөтүү үчүн 1991 жылы Unicode деп аталган жаңы эл аралык стандарт пайда болгон. Мында бир символго 2 байт бөлүнөт. Ал болсо 65536 символду коддоого мүмкүндүк берет. Unicode стандартынын толук спецификациясы дүйнөдөгү бардык алфавитти өз ичине камтыйт. Unicode дээрлик бардык алфавитти өз ичине камтыйт. Бул кодго көптөгөн тарыхый сценарийлер да кошулган. Алардын ичинде байыркы грек, Египет иероглифтери, сына жазуусу, майя жазуусу, этрус алфавити керек болсо аларды да колдонсоңуз болот. Unicode математикалык жана музыкалык символдордун жана пиктограммалардын кеңири спектрин камсыз кылат. Эстеп калгыла балдар. Код бул маалыматты көрсөтүү үчүн шарттуу белгилердин жана эрежелердин системасы. Коддоо деп бул берилген коддун жардамында маалыматтарды көрсөтүүнү айтабыз. Коддук таблица болсо сандык коддор менен символдордун ортосундагы дал келүүчүлүктү түзүүчү таблица. Маалымат алмашуу үчүн америкалык стандарттык код ASCII. Коддук таблицасынын бөлүктөрү 0-дан 32-ге чейин бул атайын символдор, 33-төн 127-ге чейин интернационалдык бөлүк же болбосо латиница, 128-ден 255-ге чейин улуттук алфавиттин тамгаларын чагылдыруу. ASCII бул ондук цифраларды, латын жана улуттук алфавиттерди, тыныш белгилерди жана башкаруучу символдорду көрсөтүү үчүн кодго айландырууну түшүндүрөт. Компьютерде тексттик маалыматты көрсөтүү үчүн 256 белгиден турган алфавит колдонулат. Мындай алфавиттин бир белгиси 8 бит маалыматты камтыйт. 8 бит 1 байтка барабар. Ошондуктан компьютер тексттеги ар бир белгини экилик коду 1 байт эс тутумун алат. Маселелерге көңүл бурабыз. Биринчи маселе. Unicodдун бир коддоосунда бир символ 12 бит менен коддолот. Бул коддоодо төмөнкү сүйлөмдүн өлчөмүн аныктагыла. 7 өлчөп 1 кес. Бир символ 16 битке барабар. Сүйлөмдө демек 20 символ бар. Unicodдун коддоосундагы бул сүйлөмдүн өлчөмү 20 символду 16 битке көбөйткөнгө барабар. Демек жообу 320 бит. Экинчи маселеге көңүл бурабыз. 1 байт 124 килобайтка барабар экен.
Тексттик файл 32 барактан турат. Ар бир баракта 40 сап. Ар бир сапта 48 символ бар. Ар бир символ 8 бит менен коддолгон. Кои 8 коддоосундагы макаланын көлөмүн аныктагыла. Макаладагы символдордун санын аныктайбыз. 32 барак, 40 сап жана 48 символ. Баары биригип 61440 барар. Демек, бир символ 1 байт менен коддолот. 1024 байт 1 килобайтты түзгөндүктөн макаланын маалыматтык көлөмү 60 килобайтты түзөт. Кийинки тапшырма. Текст 5 беттен турат. Ар бир барак 30 саптан. Сапта 70 символ бар. Бул тексттин көлөмүн аныктагыла. Демек, бул тексттин көлөмү 10500 байтка барабар. Кои 7, кои 8 орус тамгаларын жана символдорду коддоо. Таблицага көңүл бурабыз. Маалымат алмашуу үчүн америкалык стандарттык код. Бул ондук цифраларды, латын жана улуттук алфавиттерди, тыныч белгилерди жана башкаруучу символдорду көрсөтүү үчүн кодко айландырууну түшүндүрөт. Улуттук алфавиттин тамгаларын чагылдыруу үчүн 128ден 255ге чейинки коддогу символдорду колдонушат. Улуттук алфавитте бир эле кодко ар кандай символдор дал келет. Ошондуктан текстти туура көрсөтүү үчүн ага тиешелүү коддук баракты орнотуу керек. Азыркы учурда Microsoft Windows үчүн эң популярдуу коддоо CodePage 1251. Коддук баракча дегенди билдирет. MS-DOS үчүн коддоо таблицасы. MacOS үчүн Apple код персоналдык компьютердик коддоосу. Эл аралык стандарттар орус тилине стандарт катары дагы бир коддоону бекиткен. ISO 8855-5. 4-нчү тапшырма. Windows коддук таблицасын колдонуп чечмелегиле. Бизге таблицанын номерлери берилген, сөздү табышыбыз керек. Демек, биринчи 204, 224, 242, 229, 236, 224, 242, 232, 234, 224, 235, 251, 234, 235, 232, 246, 229, 233. Демек, бизде математикалык лицей деген сөз катылган. Кийинки тапшырма. Мээрим Оляга Windows кодунда жазылган кат жөнөттү. А Оля болсо ISO коду менен окуду да төмөндөгүдөй сөздү окуду. Оляга катты окууга жардам берели. Демек, 202, 243, 242, 242, 243, 234, 242, 224, 233 жана 236. Демек, натыйжада мээрим Оляга куттуктайм деген сөздү жазып жөнөткөн. Компьютер менен иштөөдө техникалык коопсуздук эрежелерине көңүл бургула. Туташтыруучу проводдорго тийишпөө керек. Мугалимдин уруксатысыз компьютерди өчүрүп же жандырба. Столдун үстүндө персоналдык компьютердин жанында ашыкча буюмдарды койбоо керек. Монитордун экранына колуңду тийгизбе. Өзүңдү жаман сезсең, мугалимге тез кайрыл. Эч качан өз алдыңча чечим чыгарып роботторду улаба. Мугалимге кайрыл. Компьютердик практикум. Тапшырмаларды аткаруу үчүн MS Word жана Notepad тексттик редакторлорун колдонгула. Word тексттик редакторунун жардамы менен сандык белгинин кодун аныктагыла. Блокнотко мен үйрөнөмүн деп жазуу керек. Notepad тексттик редакторунда сандык коддорду колдонуу менен белгини киргизүү.
Кийинки тапшырма. Microsoft Word тексттик редакторунда жайгашкан Windows коддоонун жардамында компьютер сөзүн шифрлегиле. Бул тапшырмаларды өз алдынча аткарып көргүлө. Анда эмесе бүгүнкү сабакты кайра бир эстеп алалы. Код бул маалыматты көрсөтүүчүнүн шарттуу белгилерин жана эрежелеринин системасы. Коддоо бул берилген коддун жардамында маалыматты көрсөтүү. Коддук таблица сандык коддор менен символдордун ортосундагы дал келүүчүлүктү түзүүчү таблица. Маалымат алмашуу үчүн америкалык стандарттык код. 1 байт эс тутум, EM текстинде ар бир белгинин ийгилик коду 1 байт көлөмдү ээлейт. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла. Кайрадан көрүшкөнчө.